Алай суперкубокту утуп алууга белсенип жатат. Буга футболчулардын даярдыгы мыкты. Мындай ойду Алайдын башкы машыктыруучусу Айбек Татанов билдирди. Күн мурун команданын Турциядагы окуу машыгуулары жыйынтыкталып, Бишкекке келген учурда курамында 23 оюнчу бар. Андан сырткары өлкө чемпиону катарын 2 жаңы чет элдик футболчу менен толуктаган. Ал эми Дордой 28 мартта Душанбеде оюн өткөргөнүнө карабай беттешке даяр экенин машыктыруучусу Руслан Сыдыков маалымдады. Дордой үчүн ар бир оюн маанилүү экенин да белгилеп өттү. Өзүңүздөр билгендер 2016-жылы сезондун башында суперкубокту Шартар командасына 1-0 эсебинде утуп калганбыз. Алай командасына утуп бердик суперкубокту. Балдардын настрою 150%ке эртеге Кудай буйрса ошол кубокту өзүбүз уткан деген аракеттебиз. Эсиңиздерге салсак, Кыргызстандын суперкубогу үчүн Дордой Алай беттеши эртең футбол борборунда саат 15:00 башталат. Айта кетсек, Кыргызстандын суперкубогу 2011 жылдан бери жыл сайын өткөрүлүп келет. Мында топ лиганын чемпиону менен өлкө кубогунун ээси бет Алай командасы бул беделдүү кубокту бир да жолу ута элек. Былтыр өз үйүндө Абдыш атага байгесин тарттырып жиберген болсо, андан мурдакысында Дордойго жеңилип калган.